Европадан жана Түркиядан келген азык-түлүктүн бардык түрлөрү Бемар супермаркеттеринде. Халал сертификаттуу эттин түрлөрү, жогорку сорттогу түрк чайы, зайтун жана зайтун майы, оозду тамшанткан түрк таттуулары, лабне крем сыры. Дасторконуңузду жайнатып, ыйык Рамазанды Бемар менен тосуңуз. Куран менен тагынышуу дегенде мен өтө эски бала кезиме кайтууга туура келет. Бул өзү өтө узун сабак сөз. Ошол себептен кыскача айтканда мен бул жолу 12-13 жаштан баштап тааныштым десем болот. Негизи эле Куранды алипбеден баштап араб тилинен окуган кезим, тилим чыгып 7 жашыман баштап окуганым эсимде. Андан кийин Курандын маанилерин, Курандын баягы араб тилине чөгүп, тил катары үйрөнүп, андан кийин тафсир дейбиз. Мунун түшүнүктөрүн окуп, таанышып баштаган кездерим бир аз андан бир нече жылдар кийин, тактап айтканда, дагы тагыраагы 15 жашыман кийин болду да. 15 жашыман баштап ушул Курандын тафсирлерин кадимкидей медреседе окуганбыз. Ошол кезден баштап кереметтүү Куран жөн эле баягы араб тилинде кырааты менен көркөмдөп окула турган китепкана болуп саналбастан, мунун ичинде океандай терең маанилер жаткандыгын, улам адам окуп, билип, үйрөнүп чөккөн сайын мунун тереңине кете бере турган ушундай бир кереметтүү китеп экендигин ошол кездерден баштап сездим десем болот. Мен өзүмдүн жеке жашоомон, турмушуман мисалдарды алып, мындай эме кылсам бир аз баягы динде рия деп коет, мактаныш жагы бир аз башка тарабына кетип калат. Анткени өзүмдүн жашоомон мисал бергеним теге эле баягы дини, ыйман, моралдык өңүттөн дагы туура эмес болушу мүмкүн. Эми колдон келишинче биздин кылган эмгек акыркы айрыкча 4 жыл ичинде ушул кереметтүү Курандын маанилерин кыргыз тилине, азыркы заман кыргыз тилине, адабий тилине которуу, басмадан чыгаруу иштери үчүн алектенген, ушул үчүн эмгектенген кездерим болду акыркы 4 жыл ичинде. Ошол себептен мындайча айтканда Куран менен жатып, Куран менен турган эле кездерим дагы ушу жакынкы жылдар болду окшойт да. Куранды биз демейде эмел айтып өтпөдүмбү, баягы жашоо турмушубузда көп өзүнүн маанисин, ордун дагы таба элек десек, мусулмандардын жашоосунда, айрыкча кыргыз мусулмандардын жашоосунда абдан туура болот. Анткени биз көбүнчө көнгөнбүз, эмнеге көнгөнбүз, өлүм өлгөн жерлерде кыраатын келтирип окуганды, же болбосо ушу Рамазан айы же башка кездерде аябай жакшы каарикелер көркөмдүк окуп беришет. Ошого биз кулак менен угуп ырахат алганды бир сонун жөрөлгө дейбизби, мындай адатка айылгандырганбыз. Бул дагы жакшы нерсе, Эмне үчүн Курандын окулушу, мунун ар бир тамгасына ондон сооп деп атпайбызбы? Пайгамбарыбыз айткан нерсеге ишенебиз. Мунун сообу бар. Эгер түшүнбөй туруп окусак дагы, Курандын өзүнүн өзгөчөлүгү ушул, бул окулушу ибадат болуп эсептелген ушундай бир ыйык китеп. Бирок Курандан күтүлгөн талап бул гана эмес, эч качан бул эмес. Эмне үчүн Курандан өзүндө Аллах субханаху ва таала айтып атат: "Афала ятадаббарунал Кур'ан, афала ятадаббарунал Кур'ан, ам ала кулубин акфалуха." Ушу тадаббур жөнүндө, тадаббур деген бир термин бар Куранда. Канча аяттарда кездешет. Бул эмне деген сөз? Куранда тафаккур бар, анан тадаббур бар. Бул айтылышы керек. Тафаккур бул ой жүгүртүү. Мисалы, ошонун маанилерине чөгүү, маанилерине маани издөө, тек гана окулушун гана эмес, анан өзүбүздүн тилибизде, өзүбүздүн жан дүйнөбүзгө сиңирип, Курандын маанилеринде эмне жатканын тереңдеп ой жүгүртүп окуу деген сөз тафаккур. Тадаббур болсо мындан дагы терең нерсе. Бул ошол Курандын маанилерин изилдөө болуп саналат да. Куранда бизге көбүнчө сунулган нерсе ушул. Кудай таалам айтып атат эмне деген сөз? Жогорку аяттын мааниси. Куранды булар терең изилдеп окуп, аябай маанилерине чөгүп, терең маанилерин казып окуса болбойбу деп биз ушундай айтып атат да адамдарды. Же болбосо алардын жүрөгү кулптанып калганбы, кулп салынып калганбы, жабык дейт да. Бул эмне үчүн? Курандын маанилери окуп түшүнгөн адамдар үчүн өтө жеңил, оңой. Ар бир адам түшүнө алат. Мындайча айтканда Курандын өзгөчөлүгү ушул. Бир жөнөкөй бир кат сабаты жаңы гана жоюлган бир адамдан тартып, керек болсо 10 университеттин дипломун алган башка академикке чейин, мындайча айтканда, өзүнүн деңгээлине жараша бир түрдүү керемет нерселерди ала алат, түшүнө алат. Бардык адамдардын деңгээлине жараша Кудай таалам ошондой бир өзгөчөлүктү берген да. Демек ошолорду окуп, түшүнүү, маанилерин издөө,
бул Куран үчүн алып айтканда, мусулман үчүн алып айтканда керемет нерсе. Эми акыркы жылдарда мына бул жаңыдан басылып чыккан кереметтүү Курандын маанилери дал ошондой бир мен үчүн бир кызыктуу изденүү болду. Ошол тарабынан гана айта алам. Мисалы үчүн кандайынча бир жагынан алып айтканда абдан түшүктүү, көптөгөн Куран жөнүндөгү булактарды күн түндөп казууга туура келет. Экинчи жактан абдан сыймыктуу жана ырахаттуу бир ушундай иш болду. Мисалы ата эненин жашоосунда, күнүмдүк жашоо турмушунда Курандын бир орду болбосо, мисалы Куранды окубай аткан болсо, анын маанилерин билейин деп аракет кылып, ар бир сүрөнү, ар бир аятты мындан мага эмне деген нерселер айтылып атат. Бул өз доорунда пайгамбарыбызга түшүп, сахабаларга гана айтылган нерсе эмес, кыяматка чейин баардык адамзатка жөнөтүлгөн ушундай ыйык, улуу кабар болгондуктан, мунун маанилеринин ар бир адамга тиешеси бар да. Бир ата эне болгон киши ошол мага дагы тиешелүү, ушул айтылган нерсе пайгамбарыбызга я айюан наби деп, о пайгамбар деп айтылып аткан нерсе түпкүлүгүндө баягы керегем сага айтам, келиним сен ук дегендей, пайгамбарыбызга айтылган нерсе. Керек болсо Исраил коомуна, тукумуна же башка Курандын ичиндеги ар кандай айтылган мазмундар сизге, мага жана башкаларга, ар бир адамга айтылган болуп эсептелет да. Эгер бир үй бүлөдөгү ата эне болгон киши Курандын ичиндеги маанилер биринчи мага карата айтылып атат деген түшүнүктө болсо, андан кийин ошо Куран менен жакын мамилеси болсо, анан баласына ошону сиңире алат да. Болбосо мисалы үчүн жөн эле баламды мен медресеге берем, ушул Куранды жакшы окуса, түшүнсө деген менен ата эненин намазы болбосо, мисалы үчүн орозосу болбосо, Куранды жакшылап окубаса, маанилерин изилдеп, чөгүп окуганга аракет кылбаса, балдарына деле эч нерсе бере албастыгы мүмкүн да. Ошол себептен үйрөтүүдөн мурда үлгү болуу бардыгынан алдыда турат деп атпайбызбы? Ошол себептен мен айтаар элем, эгерде ата эне ушул Куранды күндө ибадат катары ичинен дагы окуп, маанилерин дагы ар кандай ушундай котормолорун, маанилерин, тафсирлерин ар кандай өзү түшүнгөн тилде терең чөгүп окуп билгенге аракет кылып аткан болсо, балдары табигый түрдө, ошо ата энесин ээрчип Куранга кызыга баштайт. Менин жашоо турмушумда эле ошондой. Мен мисалы үй бүлөдө эч кимисине муну жатта, муну оку, мындай эме кыл деп мажбурлаган же урушкан эч кандай андай бир нерсени эстей албайм. Бирок мисалы үчүн үйдө менин бала чакаларым өздөрүнөн өздөрү кызыгышат, окуганга аракет кылышат. Мисалы жашоо турмушумда муну айтып отурсак дагы айткандай мактаныш болуп калат. Өзүмө мисал бергеним абдан туура эмес болот да. Рамазан айында Куран айы болуп эсептелгендиктен Курандын маанилерин тереңдеп, изилдеп, чөгүп, түшүнүп окуганга дагы көбүрөөк көңүл бурууга биз ар бир мусулман баласы милдеттүүбүз. Рамазан айынын ичинде албетте баягы Куранды окуу, муну түшүнүп окуудан максат эмне? Курандын ичиндеги улуу баалуулуктарды, адамзатка сунулуп аткан улуу баалуулуктарды өзүбүзгө сиңирүү болуп атпайбы? Эми бул өтө чоң жагынан алып айтканда улуу сөздөр, бирок жөнөкөй мисалдар менен алып айтканда, мисалы жашоо турмушубузда көчөдө кетип баратып, машинада баратабыз, мисалы кыжыңдаша кете турган, жаман көз менен караша турган нерселер көп болот. Бизде адамдар азыркы заманда көбүнчө баягы кыжырдануу менен жашаган адамдар дагы көп да жашообузда. Мисалы Рамазан айында Куранды окуган сайын, Курандын маанилерин чөгүп баягы өзүбүз түшүнгөн сайын, ошол мүнөзүбүздө бир өзгөрүү болуп, Рамазан айынын Курандын касиети менен бирге жашоо турмушубузга дагы бир мээримдүүлүк, кечимдүүлүк, сабырдуулук, адамга болгон жакшы мамиле, ар кандай учурларда жашоо турмушубуздун ар бир кадамында күнүмдүк жашообузда ошол нерсе болуш керек да. Ошондо анан Рамазандын Курандын айы экендиги ошондо билинет. Болбосо жөн гана баягы Куранды окуп кой, мындан сооп ал, жашоо турмушуң мурдагы кандай болсо эле ошол бойдон кете берсин деген маселе эмес да. Бул бир жагы. Экинчи жактан мындагы баса белгилеп айтышыбыз керек. Курандын ичиндеги улуу баалуулуктар бул түбөлүк баалуулуктар. Кудай Таалам адамзатка үйрөткөн баалуулуктар. Кандай? Мисалы мээримдүүлүк, кечиримдүүлүк, боорукерлик, адамдарга болгон сый мамилеси, тынчтык, мисалы үчүн адилеттүүлүк, акыйкаттуулук, эмне деген улуу баалуулуктар. Бул улуу баалуулуктардын бардыгы ислам жана мусулмандардагы баалуулуктар менен бирге жалпы адамзатка тиешелүү, кандай динге, кандай улутка, кандай расага тиешелүү болсун, адамзаттын ичинде кабыл алынган баалуулуктардын бардыгын өз ичине камтыйт Куран. Демек, Курандын ичиндеги улуу таалим Рамазан айы аркылуу бизге дагы бир жолу тереңдеп сиңиши керек, жашоо турмушубузда өзүнүн ордун табышы керек, жөн гана окулуп,
анан бул сооп табат экенмин окусам деп эле арабчасын окуу менен жөн чектелип калбашыбыз керек дегенди айткым келет. Мисалы үчүн жаштарыбыз көбүнчө кулагына наушник кулакчыгын салып алып, кулакчын деп атабы азыр. Мисалы көчөдө музыка угуп жүрүшпөйбү? Ошонун ордуна эгерде Курандын эң сонун көркөм окулган кырааттары бар да, дүйнө жүзүндө атактуу каарикелерибиз, Кыргызстанда деле бар, Кудайга шүгүр. Күчтүү каарикелерибиз бар. Нурмухаммад каары дейт, башка дейт, мен аттарын угуп жүрөм, толтура, мисал үчүн албайсак. Ошолордун сонун окулган кырааттарын угуп жүрсө, мунун сообу дагы бар, бул жөнүндө толтура эмелер бар. Мен бул жерде убакыт кенен болбогондуктан ал жөнүндө токтолбой эле коеюн. Экинчи жактан ал адамдын руханий, психологиялык жактан өнүгүшүнө ал өзгөчө таасир тийгизет. Демек, угуу эле ошондой болуп аткан жерде муну окуу кандай керемет нерсе, арабчадан үйрөнүү мисалы үчүн. Үйрөнүш деле кыйын нерсе эмес. Аюуга деле мисалы 4 жыл ичинде эмес, 4 айда бийлетип коюп атат. Таяк менен токмоктоп, таттуу берип, шириндик берипчи. Бир адам баласы үчүн акыл эстүү. Курандын арабчасын үйрөнүү деле көп болсо бир нече айда алат да, ал өтө жеңил нерсе. Курандын өзүндө деле Кудай Таала эмне деп атат? Валакад яссарнал Кур'ана лизикри фахал мин муддакир дейт. Куранды адамдардын таалим алыш үчүн ушундай жеңил кылып койдук дейт да. Кана мындан таалим алып сабак алган адам барбы деп чакырып атпайбы? Балким мындан бир нече жылдар мурда Курандын котормолору, маанилеринин котормолору десек дагы туурараак болот. Жеткиликтүү болбогондуктан ар ким эле баягы таба бербейт эле. Азыр Кудайга шүгүр, мына жакында эле Сыясы Курай элеккече Тарых музейинде ачылуу азем болуп өттү. Кереметтүү Курандын маанилеринин кыргызча котормосу, түшүндүрмөлөрү менен балким тарыхта биринчи жолу кыргыз окурмандары үчүн Куранды жеткиликтүү болбосо дагы кайсы бир деңгээлде түшүнүп окууга кыргыз тилинде сонун мүмкүнчүлүк жаралып олтурат. Ошого ушул китепти дагы сунуштаар элем. Ошондой эле ар бир орозо кармаган ушул эл журтубуздун ичинде жаш кары дебей бардыгына Кудай Таалам чексиз жакшылыктарын тартуулап, орозонун берекеси менен үй бүлөсүнө, өзүнө, бала чакасына чексиз жакшылыктарды сооптурду жана жашоо турмушуна берекелерди тартууласын деген тилектемин. Баарыңыздардын кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Аллах Субханаху ва Таала ушул касиеттүү Курандын айынан куру чыкпай, сооптор менен, жакшылыктар менен келечекке бир чоң жакшы үмүт тилек гана эмес, реал жашоо турмушуңуздарда бир берекелердин жишаандары менен алга кадам ташташыңыздарга Кудай Таалам жардам берсин демекчимин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Европадан жана Түркиядан келген азык-түлүктүн бардык түрлөрү Бемар супермаркеттеринде. Халал сертификаттуу эттин түрлөрү, жогорку сорттогу түрк чайы, зайтун жана зайтун майы, оозду тамшанткан түрк таттуулары, лабне крем сыры. Дасторконуңузду жайнатып, ыйык Рамазанды Бемар менен тосуңуз.